Merimdүү, ырайымдуу Аллахтын ысымы менен баштайм. Бардык мактоо, даңаза жараткан Аллах Тааланын жалгыз өзүнө гана болсун. Анын мээрими, тынчтыгы, берекеси Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына, мына орозо тутам деп сухорга туруп, эртеңкиге камылга кылып, эң мыкты ниеттерин кылып, Кудай Тааладан суранып, бел байлап орозо тутууга даярданып аткандарга, о Кудай-ай, тилегимди орундат, сураганымды бер, сен дуаларды кабыл кылуучусуң деп ифтарда отургандарга дагы Алланын түгөнгүс мээрими жана тынчтыгы болсун. Арыбаңыздар, кагылайындар. Амансыздарбы? Аллах Таалам тутуп аткан орозоңуздарды, орозо айында берип аткан кайрымдуулугуңуздарды, чыгарып аткан ихсаныңыздарды, жайыл дасторкон кылып, кошуналарды, санаалаш жакын тууган урук досторду чакырып, ооз ачар, анан сохурлук берип атасыздар. Ушунун баарын Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Азын-оолак сүйлөшө турган сабагыбыздын темасы калем жана өчүргүч. Же болбосо ушул калем экөөнүн баарлашуусу, сүйлөшүүсү. Бирок мен кимдир бирөөнү чымчып сүйлөөм үчүн, дагы кимдир бирөөнү быкынга түртүп ойготуу үчүн ушул калем менен өчүргүчтүн сүйлөшүүсүн тема кылып тандап алдым. Бир күнү өчүргүч калемге жолугуп, ассаламу алейк, сага Кудай Тааланын тынчтыгы болсун. О, досум калем, абалың кандай? Жагдайың дуруспу? Деги көрүнбөйсүң? Эмне жаңылыктарың бар? Кандай анан досум? Деп аябай берилген абалда сураса, калем лесту садиқак. Койчу, ары турчу калп эле бир нерселер сүйлөй бербей. Мен сенин досуң эмесмин деди. Кабагы салыңкы. Бир нерсеге капы болгондой, көптөн бери бугу ичине толуп, төгүлүп чачып, ичиндеги кыжырдануусун чыгаргыдай болуп, койчу, досуң эмесмин мен, деп заарданды. Түшүнбөгөн өчүргүч, лимаза? Жакшы берген суроомо өтө орой берген жооңа түшүнбөй атам. Мен жакшы ниетте сурадым. Эмне үчүн досум эмес дедиң? Айтчы, кайерімден жаздым? Сени качан, кантип, кайерде, эмне себептен таарынтып капа кылып алдым? Деги айтчы. Калем айтты. Лианнани оккурихук. Анткени мен сени ушунчалык жек көрөм. Жактырбайм. Сен мага жакпайсың. Мына түз айтканда, сен мага жакпайсың. Мен сени жек көрөм, жактырбайм, жаман көрөм. Эмне эле сен мага дос деп жармашып атасың? Оор басырыктуу өчүргүч тик турган калемге өйдө тиктеп, эмне үчүн? Жаман көргөнүңдүн себеби эмнеде? Эң алгач ошодон баштайлы. Сен мени эмне үчүн жаман көрөсүң? Себебин айт. Балким мен сени бир жерде капа кылып алгандырмын, ооба? Эгерде мен тараптан сага кандайдыр бир кемчилдик өтсө, анда кечирим сурап, алдыңдан өтөйүн. Анан жөн жайдан эле жаман көрө берсең, анда анын да себебин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Ал-калам лианнaka тамхин ма актуб. Seni jek görüp
Dos deye albaganımdın birden bir sebebi menin жазгандарымдын baarın öçürüp durasың. Göre albaysың sen. Sen menin jasap atkan jakşı işlerimdi iz kaltırıp жазып atkanlarımды göre albay öçürüp durasың. Anan uşul işin üçün men seni jakşı görüp sıylap bergen salamana alik alıp dost desең iyi dep sen meni dostошуң керек mi? Öçürgüç. Ana la amhu illa al-akhta. Men özü negizi tuğra emes жазылгандарды gana öçürem. Menin kızmatım öz uşul. Menin ozipam, menin missiyam, maga табышталган tapşırma, jan dosum, sizge okşop, iz kaltırıp жазгандардын tuğra emesтерин gana öçürüm. O babalarımdan kalgan jakşı bir nakıl gep bar deydi. Öçürgüçünde babası var eken. Kimdir bürünün tuğra emesin ekinci bürülөр okup algıçaktı öçürüp koyuşundun özü ebegeysiz çoğun jakşılık жасагандай анан эң мыкты жакшы сөздөрдү ташка коюп жазгандай эле соопко ээ болосуң дегендиги үчүн мен дайым ушу досум ушу сиздин кетирип койгон катаңызды туура эмес жазып койгонуңузду өзгөлөр окуса сиздин уят боло турган жерлериңиздин баарын өчүрүп турам да. Ушул өчүрүшүмдүн өзү сиздин тура анан эң мыкты сөздөрдү жазып атканыңыздай эле соопко ээ. Калем айтты. Ишиң ушулбу? Ооба, өзү менин кызматым ушул. Менин кызматым ушул. Эгерде досум сен суранып өзүң мени мына тура жазганымды да өчүрүшүм керек деп өзүң мен аркылуу өчүрсең анда аны да өчүрөм. Бирок мен өчүргүч катары мага табышталган миссия, тапшырма, озыйпа жалаң гана туура эмес жазылгандарды гана өчүрөм. Айып менде эмес. Мени жөндөн жөнүнө жек көрө бербе досум. Бул менин өзү амалым. Эзелтен келе жаткан кызматым ушул. Мен өзү көпчүлүккө ушундай туура эмес нерселерин өчүрүп бергендигим үчүн гана керекмин. Ушунун менен мен көпчүлүккө батып келем. Көпчүлүк адам мени издеп калат. Өчүрүч алыш керек эле. Өчүрүш үчүн деп калат. Калем айтты. Бул иште эле эмес да. Бул озыйпа деле эмес деп тоготпогондой кылды. Өчүргүч сиздин туп-туура татынакай эң мыкты кийинкилер окуса ой тобу деп жакасын кармап ырас эле ооба ырас айтат деп макул көргөндөй эң туура сөздү жазып атасыз. А менин өчүргөнүмдө эле сиздин туура эместериңизди. Ошол сиз туура жазгандай эле из калтырат. Эгер сиздин туура эмес нерселерди жазгандыгыңызды өчүрбөй койсом, анда эл сизди алкап, мактап, даңктап, даңазаламак эмес. Мен себеп болуп, анан кадыр баркыңыз көтөрүлүп атат. Калем досум, мен себеп болуп. Калем бир саамга ойлонуп туруп туура айтасың досум. Айтканыңда калет жок. Мага эми жетти. Өчүргүч калемге жылмайып тиктеп, дагы деле мага болгон жек көрүүң барбы? Десе, жок. Кантип жек көрмөк? Менин туура эместеримди, адашкандарымдын баарын сып-сыйда кылып, изин калтырбай өчүрүп койгон досумду кантип жек көрөм? Мен жек көрбөйм эми мындан кийин.
Жақшы көрем, дос дейім, дайым ардақтап тұрам. Сен бар жерде мен да болам, мен бар жерде сен да боласың деп баяғыдан мамилеси мықты жаққа өзгөрдү. Қалем тура тақ ең мықты жазылған насаат, аят, хадис, ылақап, насихат, осияттардың бирөөсүн да өчүрбейм, өчүрө да албайм. Кимдир бирөөнүн кадыры сынып калбасын деп, анын туура эмес жактарын гана өчүрөм. Ушул өчүрүүмдүн өзү жаза албасам да, сен досум, сен жазган насихатты жазгандай сооп алам. Анткени мен туура эместериңди өчүрүп атышым үчүн. Деди. Қалем өтө тереңдетип айткан өчүргүч досунун сөзүнө ынанып туруп, суроолуу кадалып тиктеп, ой досум, ай досум, чындап айтканда бир канча убакыт мурда кырың чыккан, койгон немелең, негедир кырың да бузулуп тур. Мурда төрпүштүк болсоң, азыр сүйрөйүп, төгөрөнүп, бир жагың жешилип, кичинере баштапсың. Эмне болду деги сага? Өчүргүч, досума, кимдир бирөөнүн кемчилдигин жаап, жашырыш үчүн убактымды, энергиямды сарптап, кыйналып атпаймбы? Ошон үчүн кичинерип атам да. Кимдир бирөөнүн кадыр баркын көтөрүш үчүн сөз түрдө өчүргүч курбандык кылып өзүн кичинертиш керек. Ошондо гана экинчи тараптын кадыр баркы көтөрүлөт. Экинчи тараптын кадыр баркын көтөрүш үчүн, аны даңазалап кийинки муунга мыктылап жеткириш үчүн сөз түрдө көтөрмөлөгөн инсан, ал барган сайын алдан тайып, кичирейип, жаап, жашырып жүрүп, бир күн токтоп калат. Жок болот. Аны эч ким издебей калат. Анан ага аны таппай муктаж боло берет, издей берет, бирок таппайт. Калемди тиктеп туруп өчүргүчкө. Туура айтасың досум. Мен деле улам жазып, улам ушталып, улам кичирейип барам. Сүйүктүү бир тууган. Мындан алына турган сабак. Сиз калемсиз. Сиз ручкасыз. Ыраматылык бейиши болгур ата-энелерибиз биз жазган ката нерселерди туура эмес эл окуса, көрсө, барактаса, укса, өтө уят боло турган жерлерибизди жаап, жашырып, өчүрүп жүрүп кичирейди. Ата-энестирүүлөр азыр деле сиздин кемчилдигиңизди жаап, жашырып атат. Сиз калемсиз. Далай жакшылыкка караганда жамандыктын көбүн жазып койдуңуз. Ой, балам мыкты да. Ой, менин балам момундай, ой, менин кызым тигиндей деп, сиз жасаган жаман ишти, сиз жазган жаман сөздү, сиз тизмектеп жазып койгон жаман окуяны, жаман романды, жаман аңгемени, жаман очеркти жаап, жашырып, эч кимге окутпай жүрүп, алар өздөрү да окуган жок. Сиз жазган жамандыкты башын окуп эле, ай бетим деп, өчүрүп жүрүп, кичирейип барып, бырыш-тырыш кирип, акыры бир күн балп этип өчүп кете берди. Сиз калемсиз кагылайын. Жакшы нерсени да жаздыңыз, жаман нерсени да жаздыңыз. Сизге эң мыкты нерселерди жазып, ушундай бол кагылайын деп, улам жазып, кичирейип кете берген калем болгон ата-энеңиз да жок. Сиздин жазгандарыңызды өчүрүп жүрүп, эмгек кылып, акыры кичирейип жок болуп кеткен ата-энеңиз жок бүгүн. Бүгүн сиз калемсиз.
Ошол учурда өчүргүчсүз. Siz жазган жазуунун бүт баарын жубайыңыз, уулуңуз, кызыңыз, келиниңиz, небереңиз, күйөө балаңыз, керек болсо кошуна тууган уруктарды окуп атат. Бирден баракты окуп атат. Окуп эле тим болбостон ар кимге жайылтып атат. Эми ошону өчүрүң да сиз. Сиз жазып койгон нерсени, ата-эне катары жазып койгон анча-мынча жараксыз романдардын бүт баарын каныңыздан жаралган уул кызыңыз, кээ биркилердин уул кыздары өчүргүч катары атасы менен апасынын жазган жамандарын өчүргүч катары өчүрүп келатат. Атабыз менен апабыз эчен ирет өчүргүч болду. Эчен ирет кемчилигибизди жапты. Кем жерибизди толуктады. Жаман жерибизди жаап, жашырып, жакшы жагыбызды ашырды. Ошентип жүрүп, мына тынды. Эми калем катары сиз калемсиз азыр. Сиздин кемчилдигиңизди жаап жашырган ата-энеңиз тууралуу эки ооз сөз жаза албайсыз. Кимдир бирөөгө ата-энеңиз жөнүндө айтып берчи десе, эки ооз сөздүн башын бириктирип айта да албайсыз. Бата кылчы десе, Аллах Тааладан ата-энеңиз үчүн бейишти да эки ооз сөз менен сурай албайсыз. Не деген калемсиз өзү? Сиз не деген калемсиз? Айтайынбы сиз кандай калемсиз? Жөн гана сырткы сөйлөкөтү бар, ичиндеги пастасы түгөнүп калган калем ручкасыз. Ал ички паста, ал калемдин ичиндеги жаза турган кара же болбосо кызыл көк ташы, ал адам баласынын ыйманы эле. Ыйман басаңдаган сайын, ыйман төмөндөгөн сайын, тереңдеп, бөксөргөн сайын, инсандын сырткы келбети жөн эле бир дарактын кабыгы сыяктуу эле. Эч нерсеге жарабайт. Ал отундан башка эч нерсеге жарабайт. Отун да болуп бир тамакты бышырып бере албайт. Бул дегени биз ыймандан көрөнгөбүз бош болуп, адеп ахлак, таалим тарбия, илим, билим тайыздап, кемий берсе, анда биздин уул кызыбызга бере турган кайсыл акыл насаат сабагыбыз бар? Же өчүргүч болбосок, же акыл насаат, насыйкат, осуят калтыра турган же бир мыкты калем болбосок, анда эмне кызмат кылып атабыз? Эки ооз сөз менен ата-энеңизди мактай албасаңыз, эки ооз сөз менен ата-энеңиз жөнүндө балдарыңызга бир сочинение жазып бере албасаңыз, эки ооз сөз менен кол көтөрүп алакан жайып Аллах Тааладан бейишти сурай албасаңыз, не деген калемсиз? Өчүргөч калемге көңүл жубатып, көңүлүн көтөрүп, досум, өзгөлөргө пайда бериш үчүн, тарыхта түбөлүк ысым калыш үчүн, келечек муун кайра барактап, даңктап, таңазалап окуш үчүн, сөз түрдө кимдир бирөөлөрдүн бактысын таптырып, алардын кадырын бийик зоболосун эгиз кылыш үчүн сөз түрдө кичинериш керек деди. Биз кичинерген сайын бизден пайдалангандар чоңое берет. Алар да чоңойгон боюнча өтүп кетпейт. Алар да өзүнөн кийинки изди мыктылап, узака кылымдар бою жашатыш үчүн алар да биз сыяктуу кичинерип, анан өзүнүн муунун чоңойто берет дейт. Мунакай кылайын, бүгүн сиз калемсиз да өчүргүчсүз. Өзүңүздүн уул кызыңызга кандай жакшы мамиле кылдыңыз? Не из калтырдыңыз? Кандай кызмат кылдыңыз? Бирок мен бул жердеги айта турган сабактын кичинекей бир бурчунан дагы бир сабак чыгаргым келип турат. Калем деген бул инсандын өзү. Ал жакшы нерсени да, жаман нерсени деле жаза берет. Өчүргүч деген ал истигфар. Калем деген ал сизсиз. Айтасыз, дейсиз, басасыз, киесиз, жейсиз, ичесиз. Кээде жаман сөз сүйлөйсүз, кээде жакшы сөз сүйлөйсүз. Ушул сиз жасаган жана жазган нерселердин ичинен
öçüre turgan öçürgüç kerek. Al emne dese al istiğfar. İstiğfar insan özü kalem bolsa, istiğfar insandın jasagan jana жазган jaman neslerin barın öçürgüç. Oşon üçün men lazimal istiğfar, kim istiğfardı özüne dost tutup alsa, Allah anın aldınan bütünдөй kuluplanıp kalgan eşiklerin barın kulpusunu kenen kılıp açıp koydu eşiklerdi. Hiç kaçan sizge tosma bolboydu. Hiç kaçan. Öçürgüçten ulam al bir öçürgüç sizin ata-enеңiz ele, sizin kemçildiğinizde cevap, dünyölü kemçildiğinizde. Emi negiz göçürgüç al istiğfar. İstiğfar. Bunu ol ıyık Ramazan ayda uşul istiğfardı öçürgüç katarı koldonup erteli geç men ötkön sabaklarımda ayttım ele. İstiğfar menen salavat uşul ökönü jaşooңuzdun bir bölügü kılsanız siz anda utuldunuz. Jaşooңuzdun jarımı kılsanız da utuldunuz. İstiğfar menen salavatты jaşooңuzga bütünдөй kirgizip alın. Bassanız da tursanız. Kandagına kıymıl bolbosun. Tuvaletten ile daratxanadan başka jerde bolsoňuz, uşul istiğfar menen salavatты aytsaňız, demek siz en baktulu insansız. Antkeni Hazrat Umar ibn Hattab radıyallahu ta'ala anhu aytgan. Lew nazalat sa'iqatun minas sama ma asabat mustaghfira. Egerde Allah Taala kaysi bir qoomdu asmandan çağılgan jadırtıp azaptagısı gelse, oşol qoomdun arasında bir istiğfarçı bolsa, istiğfardı köp aytıp жүрgөн adam bolsa, Allah asmandan jadırgan, çağılgan jana anın kımınday uçkunu dagı istiğfar aytkanga tiyip da koyboydu. Ziyanın da bere albayt degen. Asmandan jağan çağılgan sizdin oң soluңuzdağı, aldı arkaňızdağı toor emes adamlar jalmap kete beret. Bирок istiğfardı jaşooňuzga kirgizip algandygyňyz üçün sizge çağılgan düşpeyt degen söz. Ankeni günөөsü jok adamды çağılgan hiç kaçan jalmabayt. Al istiğfar sizdin bir uçurdağı jasap koygon kemçildiğinizdi jana aşa çapkanlığınızı ketirgen katalarınızdı öçürgüç. Bugün ıyık Ramazan ayda uşul istiğfardı öçürgüç katarı paydalana albagan al üçün öte ökünüçtü. Ankeni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'dan köpürөөк geçirim soragıla. İstiğfardan geçirim soragıla. Men peygamber bolup turup kımınday da günöm jok bolsa dele bir günde 70'ten 100'ge çeyin istiğfar aytamın. Allah Taala'dan keçirim soraymın. Biz aytabız da Peygamber 70'de aytsa azır aytkan eken. 100'de aytsa aldan az eken. Yok. Biz estağfirullah dep aytabız da. Yok. Peygamber Sayyidul istiğfar, istiğfarlardın mırzası degen istiğfarda aytkan. Her bir sözüne mani verip, her bir sözde Kuday Taala'dan tamşanı menen suranıp, tilenip, jalınıp, jalbarıp, suran aytıp atkan sözüne dal keltirip, jaşoo menen aykalıştırıp, 70'ten 100'ge çeyin aytkan. Oşol sebepten sahabalar aytat. Biz Peygambardın janında turganımızda, Peygambardın aytkan istiğfarın sana aytelek. Birde aytıp büttü degenden keyin, kıyladan keyin ekincisini aytıp bütetele. Birok, anıl tim bolbaytele. Peygamber istiğfar aytıp jatkanda, içinen negedir? Suusu kakşıp kalgan kazan, astынан jagılgan katu otga çıyıldap ün çıgarganday Peygambardın içinen ıyılagan ün koştop çıkıp turat ele. Bizdin kolumuzda telefon. WhatsApp'ta teyakpe kılıp estağfirullah deyiversen al istiğfarga kirbeyt da. İstiğfar aytış üçün, salavat aytış üçün albatta darat şart emes. Kıblaga yüzdönü de şart emes. Bирок ihlas kerek, tınçlık kerek, jaybarakat kerek, tınım kerek. Eki ayakta almaştırıp koyup serial görgönçö aytуу emes. Berilgen avalda, kunt koygon avalda, har bir sözüne dal gelgen avalda aytуу bol istiğfardın şartı. Allah öz ayetinde aytkan. Estağfirullah. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Sadakallahu azim. Bilip koygula. Rabbinger
kechirim surap жүрgen bendelerin hiç kaçan azap jönötüp azaptabayt. Kechirim surap жүрgen bendelerin hiç kaçan azaptabayt. Ança bir mындай tүйшүк түшүп kalsa al Allah'ın mehrimi katары kabıldansın. Sın o. Anın arkasından bir payda keltiriş üçün Allah Taala ança nerseni berет, bирок azaptabayt. Takır azaptabayt. Dep Allah özü aytты. Abdullah ibn Abbas mындай dedi. Bizdin arabızda eki tınçtık var. Dedi. Abdullah ibn Abbas ayttılar. Bizdin arabızda eki tınçtık var. Biz süyüngen, biz maktangan, biz sıymıktangan. Eki tınçtık var. Biri Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin arabızda jürüsü özü uşul жетиштүү tınçtık. Allahu akbar. Peygamber'in arabızda jürüsünün özü tınçtık. Ekincisi, biz aytıp жатқан istiğfar bizge tınçtık alıp kelет. Dedi. Fadhahaba nabiyullah. Oşol eki tınçtıktın biri bir günü ketip kalbadı ve. Al Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir günü Allah'ın buyruğu menen ahiret safarına atlanıp gitti. Emi biz söyöngen ekinci tınçtık kaldı. Al istiğfar. Al gitbeydi. Men geçişim mümkün dedi Abdullah ibn Abbas. Al gitbeydi. Men geçişim mümkün. Al da kalıveredi. Gördünüz mü? İstiğfar hiç kaçan tügönbeydi de gitbeydi. Ana aytıp жүрgönüne men geçişim mümkün bir gün. Siz getes, tigiler getet, bular getet, barыбыз ketebиz. Bir istiğfar kaladı. Oşal sebepten Allah Teala emne degen öz ayetine estağfirullah. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Rabbin sen alardın arasında tiri jürgönünle bolsoň aylanаңdagılar hiç kaçan azaptabaydı. Men azaptabayım alardı dedi. Allahu akbar. Peygamberдің sahabaların arasında tiri jürüsünün özü alar üçün tınçtık jana tınım ele. Bul birinci tınçtık. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Sadakallahu azim. İkincisi, alar istiğfar el aytıp dursa, hiç kaçan men alardı azaptabayım dedi. Oşol eki tınçtıktın bürösü, Peygamber ahiret saparına atlanıp gitti, ikincisi kaldı, oşol menen yaşaşыбыз kerek dep Abdullah ibn Abbas aytkan. Sizde, mende, barыбызda uşul Allah takır azaptagısı kelbegen, azaptabay turgan koomdun arasında istiğfar aytıp жүрgen sizde boluşunuz kerek. Siz oşondoysuz. Al öçürgüç. Bir uçurdagı kalem katары özüңüz жазып алган, жасап алган туура эмес изиңизди istiğfar öçürüp durады. İnşallah. Allah Teala kalem jönünde ayet düşürdü. Estağfirullah. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Sadakallahul azim. Kalemge ant bolsun. Kalemdin жазгандарына ant bolsun dedi. Ova bul janagı kalem menen öçürgüçtün ortasındağı barlaşuda aytıla turgan söz. Al kalem aytış kerek bolçu. Men jönünde Allah Taala ant içken dep. Bирок кейбір адамдар бар да, кейбір адамдардың қолында қалем бар да, Allah ant içken çelik жақсы нәрселерді жазбай атады. Siz дағы қалемсіз, сіздің ұлыңыз менен қызыңыз да қалем. Не деген жаман нәрселерді жазып атады. Эми истигфар айтып, аны өчүргүч катары пайдаланып, жазып алган, жасап алган жаман нәрселерибизди өчүрөлүк кагылайын. Аллах Таалам бизди эң мыкты қалем жана эң сонун өчүргүч катары көпчүлүктүн эсинде калтырсын. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Туткан орозоңуздарда Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Кийинки дагы бир кызыктуу сабакта жолукканга чейин аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.